Колуңда курал жок болсо, сатирадан өткөн курал жок дейт. Андыктан коомчулукта болуп жаткан терс көрүнүштөрдү күлкүгө салып айтып берсе болот. Бүгүн биз кыргыз сатирасынын өнүгүшүнө ополтоодой өздөрүнүн салымын кошуп келе жаткан Тапкычтар жана шайырлар клубу жөнүндө, башкача айтканда КВН жөнүндө сөз кылмакчыбыз. 2008 жылга чейин Кыргызстанда орус тилинде гана КВН болуп келсе, андан кийин кыргыз тилинде Тамашоу Тапкычтар жана шайырлар клубу негизделген. Бара-бара бул долбоор элдин, башкача айтканда жаштардын арасында чоң сүймөнчүлүккө ээ болуп, Тамашоу улуттук долбоорго айланды. Бизде кыргыз тилинде сүйлөгөн командалар келип, негедир жана орус тил барьеринен өтө албай, редактурадан өзүм көргөм, кээ бир командаларды извините, ребята, у вас недостаточно русского деп айтылган. Эми ал лиганын мен эметкен жерим жок, мындай жамандаган жерим жок. Анын шарты ушундай болчу да. Бизге эле келип, Тамашоого орусча келсе, мен деле кечирип коюңуздар деп айтам да. Бизде орусча лига бар, ошол жерге кайрылсам болот. Ошондон улам кээ бир командалар калып кала берген да. Биздин Бишкекте эле кээ бир окуу жайлардын командалары. Региондорду айтпай эле коелу. Региондордон көп эле ошол бул барьерди өтө албайт болчу. Анан биргеликте ошол күндөр менен биргеликте биз Казакстанга чыкчык. Казакстанда биздин досторубуз силерде кыргызча КВН барбы, бизде казакча КВН бар деп өздөрүнүн КВН жөнүндө айтып бергенде, анан ошондон идея 2005 жылдар эле ойлоп чыккан, бирок ал кезде жаш болчук, 20-19 жашта балдар болчук. Анан ошондо отуп 2008 жылы Кудай буйруп бул идея бышты. Бышканда да бул лиганы ачтык. 2008 жылы 1 ноябрь күнү Сейтек борборунда Тамашоу 14 команда кастинг аркылуу кабыл алып, 14 команда жаңы командалар болчу. Ал командаларды Арсланбек экөөбүз тамашаны кантип ойнош керек, тамашаны кантип жазыш керек, Тамашоу деген эмне экендигин баарын түшүндүрүп, чайнап берип, анан ал командаларды биринчи болуп алгачкы сахнага чыгарганбыз. Кандай досум? Жакшыбы? Кандай азык? Эмне кылып атасың? Газета окуп атам мен. Эмне газета? Суперинфо жаман өнүгүптүр, Кылычбек байке Бүт жазып калыптыр, бүт. Эмнелер бар Кылычбек экен? Султанов кыйын экен негизи. Муну уксаң? Жакында эле Мирбек Атабеков деп жөтөлдү. Кыйын экен. Окуп көчү. Эл мыкты ырчысы Урмат Сөнов кече деп тур го. Каякта окуганды билесиңби, окудуң билесиң? Алып келчи бери. Жакында эле ырчы Урмат Сөнов деп жөтөлдү. Эгерде бардыгын бош койсок, бул долбоор биринчи эле сезондо эле балким жабылып калмак. Себеп дегенде ар бир тамашанын орду болуш керек. Ар бир тамаша чектен чыкпаганга аракет кылыш керек. Бизде редактура бар, болгондо да бир эле жолу эмес, оюнга чейин ар бир команда 2-3 жолу көргөзөт. Биз албетте башында сезон 1-2 сезондордо редактурада отуруп, балдардын тамашасын кесип, аларга жардам берип, алардын тамашасына тамаша кошуп, кээ бир балдар 3 тамашасы менен келсе, 7 тамашасы менен кетип калчу. Анткени биз жазып берип койчук да, Арсланбек экөөбүз. Бара-бара балдар такшалып, өсүп, Кудайга шүгүр өздөрү жаза башташты. Биз болгону ошол чектерин карап, бул жер болбойт, бул тамаша болгон, бул анекдот, бул интернеттен алынган, бул плагиат деп албетте колдон келишинче өзүбүздүн аракетибиз билишибизче тамашаны редактуралайбыз. Кийинкирибиз биздин аталар апаларыбыз, улуу мундагы инсандарыбыз биздин убактагы ырлар маанилүү эле, силердин ырларыңардын мааниси кетип калган деп айтат да. Мен ошол маанилүү илгерки ырдан бирди ырдап берейин. Анда эмесе кеттик. Ой балбал, ой балбал, ой балбал, ана сенин алдыңан келген. Бир эле мисалы чөйрөнү же болбосо саясатты, же бир шоу бизнести, же спортсмендерди үстүнөн тамашалай турган долбоор эмеспиз. Албетте жанагы бардык актуалдуу темаларды балдар алганга аракет кылышат. Мен эми балдарга муну алла, тигини алла, муну унуткула деген эч кандай буйрук деле бербейм. Балдар эми кандай десем, өздөрү көрүшөт. Кандай актуалдуу нерсе болуп атат, ошол эле саясатчылардан, шоу бизнестен же башка чөйрөлөрдөн. Анан ошого жараша, ошого ылайык тамашалар тап келишет. Кээ бир балдарыбыз жанагы пародия жанрында абдан күчтүү болуп, мамлекет башчыбызга чейин пародиялап келет. Бирок ошол мамлекет башчыбыздын дагы
башыбызга тиешелүү тамашаларды дагы албетте биз аны жакшылап карайбыз, чектен чыкпаганга аракет кылабыз. Бул нерсе мен ойлойм бир гана бизде эмес, бул КВН бүткүл КВН союзунда Масляковто дагы бул Путинди турап келишкен, Медведев жана башка башчыларды ал жерде деле чектен чыкпаганга аракет кылышат, редактура бар дегендей. Ошондуктан бизде учурда мен ойлойм мындай чектен тамаша чыккан жок. Анан эч кандай кысым болгон жок, Кудайга шүгүр. Кыргыз эли абдан түшүнүктүү. Себеп дегенде ар бир нерсенин орду бар. Ар бир нерсенин кандай десем бир фактысы бар десек болот. Анан анча-мынча байкелерибизди, чоңдорубузду кичине чымчып тамашалап алсак, билбейм, башка жолдор азырча жок. Башка эч ким чымчый албай атат да. Ошол. Жылкы жылы келе жаткан кой жылына 2015-жылды тапшырып жаткан учуру. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Мынакей, сиздин келериңизге да мына 1 саат калыптыр. Мен кетериме 1 саат калды. Ушундай адамдарда ушундай салып бар да. Кетип аткан жылга жамандыктын баары сен менен кетип калсын деп, мына жамандыктын баарын кошуп берип койду. Алып кетип атам мынакей. Эгерде ушунун арасынан сага керектүү нерселер болсо, алып калсаң болот мына жаңы жыл. Мага деген доктор керек. Неге бул коррупционер эмне кыласың? Жок, ден соолук керек бизге. Чыныгы доктурлар керек да. Муну не алып алдың? Бул коррупция да, бер муну. Көрчү. Алкаш. Өтпөр. Экинчиден мага милиционерлер керек. Милиционерлер? Коопсуздукту сакташ керек. Доктордан өткөн коррупционер, буну эмне кыласың? Сен эмне коррупциялап атасың? Мен коррупция кылбайт болчумун. Анан? Мына могу алкаш иче бергенден, анан мен муну кармабай коррупция кылбайм, эмне кылайын? Ичпесин айтып кой. Сен эмне ичип атасың? Мына момундай условия коюлду. Токтогул кезин, депутаттар суусун ичпесин. Мен да аракты ичпейм. Токтотом, эркекче. Точно токтотосуң. Кетсин. Ушу митингчилер тажатты да? Кетсин. Силерге эмне жетишпейт деген? Бизге баары жетишпейт. Мына газ жок, свет жок, баары жетишпейт. Мына быйыл кой жылында мен жок деген сөздү алып салам. Жок, дыргыт кыла. Өткүлө давай. Шайыр тапкычтар клубу, башкача айтканда КВН'ди кандай адам ойнойт? Андагы оюнчу биринчи кезекте шайыр жана абалга жараша сөздү таап сүйлөшү керек. Андыктан адистердин айтымында КВН ойногон балдар бул турмушта өз ордун туура таап алат. Эгерде адам шайыр болсо, бул абдан керемет нерсе да, орду менен. Бирок орду менен болуш керек да. Кээ бирлер мындай тема жок эле шайыр болуп жатат го, же болбосо не в тему көйдөрүп. Анан шайыр тапкычтар клубу. Тапкычтар деген жана интеллектуальный, мындай находчивый деп коебу. Мен ойлойм, ушу КВН тамашабы эртең бүрсүнү балдарга эч кандай зыянын келтирбейт. Болгону азыркы учурдагы зыян бул убакытты алуу да. Балдар репетицияга убакыт кетирет, жака, бияка, балким сабагына көңүл бурбай калат. Балким ата-энесинин бир жумуштарын деле. Но мен балдарга айтам, балдар ата-эне деген биринчи учурда үйдөн жардам бергиле. Эгерде шарт болбой жатса, анда жөн эле койгула. Шарт болуп атса, бирок адам аракет кылса баардыгына жетишет. Ошол эле айтмакчы, спортто да, спортко да убакыт бөлүшөт. Болгону өзүң убактыңды туура бөлүштүрө билүү да. Репетиция тамашада отурасың, жөн эле мына 3 саат деди, 3 саат ха-ха хихи, кандай эмне жаңылык, тигини көрдүңбү, сүйлөштүңбү деп ушакташ отургандан көрө, жарым саат отур, прям киришип. Ошо жарым саатта көбүрөөк нерсе чыгат да, жем 3 саат мындай когураша, анан между делом чыгарып, анан жүрү кичине гамбургер жеп келбейли, курсакташ деп мындай эметкен. Ар бир адамдын өзүнөн. Бул мен өзүм башыман өткөн нерсе. Эң башкысы эртеңки күнү бала такша алып отуруп, ошол убакыт кеткени эртең балдарга пайдасын тийгизет. Бул кайсыл чөйрөгө кетпесин. Чоң сахнага чыгып микрофонду кармап сүйлөө, бул кээ бир биздин депутаттардын колунан келбейт. Байкасак калтырап да кетет. Мындай интервью бергенде да абдан кыйналып кетет. Биздин балдар спорт ордосунун сахнасында калтырмак турсун, элде калтырат коет да, анча-мынча тамашалар. Ошондуктан буюрса зыяны жок, Кудай буюрса жаман эмес. Убакыт алат деп койдум, бирок убакыт бардык эле нерседе убакыт алынат. Кайсыл жерге киришпей, бул эмгек, убакыт керек. Анан жөндөн эле мен ушунду болот элем деп мут койсоң эле мына мастер спорт алып койсуң да.
же дагы бирдеме ар бир нерсеге эмгек керек. Аракет кылсаң берекет. Бизде тамашоодо да ушундай. Эртең балар саясатка киреби, шоу бизнеске киреби, мына алып баруучу болуп атат, тамада болуп атат, киноактер болуп атат, Кудайга шүгүр. Тамашоонун сахнадагы тамашоонун пайдасы абдан эле тийди, Кудайга шүгүр. Бул менен токтолбойт. Кийинки муундагы балдар келатат. Буюрса, бир гана оң жактары бар. Колдон келишинче туура пайдаланыш керек тамашоондагычы. Сборная Тамашо, Кыргызстан, маленькая страна с большими амбициями. Да!